Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Тажикстандын Кыргызстандын аймагына кол салганын эл аралык коомчулукка жеткирүү максатында эл аралык журналисттер уюмдардын катышуусунда тур уюштурулууда. Камакка алынган активист Ырыс Жекшеналиевдин ден соолугу начарлап кетти. Журналист Болот Темировдун соттук ишин кароо кийинкиге жылдырылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 22 сентябрда министрлер кабинетинин жетекчилигинин жана мүчөлөрүнүн, күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин, коопсуздук кеңешинин катчысынын катышуусунда Баткен облусундагы кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда кеңешмеде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана аймактагы талкаланган инфратүзүмдү калыбына келтирүү боюнча маалымат берилди. Президент биринчи кезекте чек арага чектеш аймактардан эвакуацияланган тургундарына зарыл болгон жардамдарды көрсөтүүдө, жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүүгө жана толук кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңыларын суук түшкөнчө кыска мөөнөттө курууга, социалдык жарандык инфратүзүмдөрдү тез арада калыбына келтирүүгө байланыштуу бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу жогорку кеңеш депутаттарына жабык түрдө маалымат берип кетти. Жыйынга жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Ташиев менен кошо коргоо министри Бактыбек Бекболотов жана башка өкмөт мүчөлөрү келген. Андан соң депутаттар жыйынды өздөрү улантышты. Депутат Марлен Маматалиев саат 14:00 чек ара маселесине байланышкан жыйынды кайрадан жабык түрдө талкуулоо арын билдирди. Эл өкүлдөрү жыйында эмне чечимге келгени боюнча айтуудан такыр эле баш тартып, журналисттерге маалымат беришкен жок. Жыйындар залынын кире беришине металлодетектор орнотулган. Депутаттардын чөнтөк телефондорундагы алып, андан соң киргизүүдө. Бүгүн 22 сентябрда эл аралык уюмдардын, чет мамлекеттердин өкүлдөрү, жергиликтүү жана чет өлкөлүк журналисттер Баткен облусунун Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде жайгашкан айылдарын кыдырып, 14-17 сентябрда болгон окуянын кесепеттерин көрүп жатышат. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы чек арага чектеш айылдарга баскынчылык менен кирип келип, жай тургундардын социалдык объектилерди талкалашканын көрсөтүү жана ал аркылуу дүйнө коомчулугуна чындыкты жеткирүү деп билдирди. Быйыл 14-16-17 сентябрда чек арада болгон окуя тууралуу 20 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында маалымат берип жатып, президент Садыр Жапаров Тажикстанды бардык макулдашууларга карабай чабуул жасады деп айыптаган. Тажик тарап окуя үчүн Кыргызстанды айыптоодо. Кагылышта 59 кыргыз жараны курман болуп, 200-гө жакыны жараталды. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Тажик тарап 41 жараны өлгөнүн билдирген. Озоди өз булактарына таянып, чек арада каза болгон 63 адамдын тизмесин чыгарды. Баткендеги соңку окуялардан улам үй жайын таштап чыгууга мажбур болгондордун 700-гө жакыны республикалык штаб аркылуу Бишкекке, 400дөн ашууну Чүй облусуна жайгаштырылганын 22 сентябрда штабтын Бишкек боюнча координатору Алтынбек Кутманов билдирди. Кутмановдун айтымында алар окуу жайларынын жатаканаларына жана мейманкаларга жайгаштырылууда. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын Бишкектеги жана Таштөбөдөгү жатаканаларына, Чүй облусундагы орто окуу жайлардын жатаканаларына, мэрия аркылуу колубуздан келишинче менчик мейманкаларга, Достук, Семетей, Сейтик мейманканаларына жайгаштырдык. Бишкектен баштадык. Бишкекте резервибиз калбагандан кийин Чүй облусуна өттүк. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Баткенде эвакуация болгон 136.770 жергиликтүү тургундун 5,5 миңден ашууну республиканын башка аймактарына чыгып кеткен. 14 августтан бери камалып турган активист Ырыс Жекшеналиевдин саламаттыгы начарлагандыгына байланыштуу бүгүн 22 сентябрда менчик медициналык мекемеге алынып келингендигин активист Эрлан Бекчороо уулу билдирди.
Азыр аны юрфага алып келишти. Бул жерден жүрөгүн, белин жана башын аппаратка тарттырып жатышат. Ырыстын жүрөгү менен бели ооручу. Тергөө абагында оорусу күчөп кетиптир. Биз аны тергөө абагынан ооруканага которууну талап кылып жатабыз. Бирок укпай жатышат. Бул жолу дагы талап кылабыз, деди. Бекшоров уулу Ырыскелди Жекшеналиевдин медициналык лабораторияга алынып келинген учурун тасмага тартып, Фейсбуктагы баракчасына жайгаштырган. Маалыматты Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова дагы Азаттыкка ырастады. Фейсбуктагы политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшеналиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин камалган. Буга Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону аталган баракчага жайгаштыргандыгы негиз болгон. Бүгін 22 сентябрда Бишкектен Свердлов райондық сотында иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши боюнча отурум улантылды. Кечээ 21 сентябрдагы отурумда мамлекеттик айыптоочу соттон журналистти күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыратууну жана сот залында камакка алуу өтүнүчүн келтирген. Бүгүнкү отурумда жактоочуга сөз берилип, журналистке карата өкүм чыгаары күтүлүп жаткан. Бирок отурум 28 сентябрга жылдырылды. Иликтөөчү журналист Болот Темировго 4 кылмыш иши козголгон. Документ жасоо, жасалма документ колдонуу, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү жана баңгизат даярдоо. Бирок журналист бул аракетти кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Былтыр 18 апрелде Темиров Лайф каналы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулунун компаниясы Жалалабадта бир нече тендерден утуп алганы тууралуу иликтөө жарыялаган. 20 апрелде Болот Темиров Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылган. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.